курулуш куруп баштаганда баарыбыз тең эле колубуздан келишинче үнөмдөйлү акчаны мисалы фирмага берсек кымбатыраак айланат, өзүбүз устатап жалдасак арзаныраак айланат дешет да. Мисалы мен ушул 2024-жылы өзүмдүн эле байкеме цех салып берип атам. Анан ошол цех салып берип атканда менин өзүмдүн родной, мындайча айтканда бир тууган байкем. Анан ал байкебизге айттык да бизде деген очередь, кезекке турасыз. Кезекке тургандан кийин биз сизге бир айдан кийин, 1,5 айдан кийин фундаментиңизди баштап беребиз. Жана суммасы мына монча болгон 1 миллион сом болот деп эсептеп бергенбиз да. Ал эми байкебиздики чоң эле цех куруп атат, 300 чарчы метрлик. Анан байкем айтты да магачы, мен айылдан эле өзүмдүн тааныш билиш усталарын таап, акырын үнөмдөп жасап кете бербейинби дегенден, баягы очередти күтүп отурбай эртерээк баштайм дегенде мен айткам, хорошо, каршылык жок, сиз фундаментин куюп коюңуз, биз дубалдан баштап кете беребиз депчи. Анан мына өзүмдүн эле бир тууганымдын историясын айтып берип атам, таза жылуу история 2024-жылкы. Ал барып фундаментин куйшат. Фундаментин куйгандагы баягы айылдагы усталар чындыгында баягы жакшы билбегенден тышкары дагы жакшы диагоналдарын биз чыгарып бергенбиз. Биздин усталар барып атайын приборлор менен үйдүн казыктарын кагып, диагоналдарын чыгарып берип койгон. Диагоналдардан кемчилик кетирбептир, бирок урүүнүнөн аябай кемчилик кетирген да. Барсак фундаменттин урүүнү моундай болгон, толкун болуп калган да өзүнчө элечи. Эми ал нерсе деген кайра түздөн түз биз дубалды көтөргөнгө, андан көбүрөөк чыгымга алып келди да. Себебинде биз деген ал фундаменттин үстүнө кайра цемент куя албайбыз. Ошол себептен стенанын урүүнүн чыгарыш үчүн, так болуш үчүн биз дубал менен оңдошко туура келип калды да. Ошол себептен фундаментти куюп атканда, негизи эле курулушту баштап атканда дагы бир жолу баса белгилеп кетем. Сиздер не только тереңдигин, бир гана тереңдигин эмес, бир гана фундаменттин сапатын эмес, жана диагоналын, жана ошондой эле урүүнүн да карабасаңар, эртеңки күнү дубалга келгенде мисалы фундаменттин 5 сантиметр же 3 сантиметр мындай кемчилик кетсе, диагоналдан чыгып кетсе, ал дубалга барганда 10 сантиметрге айланышы мүмкүн, чатырга барганда болсо ал 15-20 сантиметр болуп, үйүңүздүн формасы чыкпай, кыйшыйып калышы толук ыктымал.